Бүгін Жалабатта қырғызстандықтарды тынчтыкка чакырган митинг өттү. Ага облустун булуң бурчунан келген атуулдар катышып, кайрылуу жасашты. Биз президентибиз Садыр Жапаровдун жүргүзгөн саясатын колдойбуз. Камчыбек Ташиевди УКМКнын чоң ошондо колдойбуз. Ошон үчүн бардыгыбыз Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди колдойбузбу жигиттер? Бүгүнкү чыгарылган эл тынчтык үчүн. Биз эл мененбиз. Биз эки тарап болуп бөлүнбөйбүз. Кыргызстаныбыз буйруса оңолот. Биз ошого ишенебиз. Урматтуу кыргыз элим, бүгүн Жалал Абад шаарынын тургундары, энелер, эжелер, спортсмендер чогулганын бир гана максаты Кыргызстаныбыздын бүтүндүгү. Бүгүн биз мекенибизди эч кимге тебелетпейбиз. Ички душмандарга жол бербейбиз. Митингге келгендер трибунага чыгып сөз сүйлөп, өлкөдө элди экиге бөлгүсү келген, өз кызыкчылыгын ойлогон топтор ызы-чуу салып жатканы айтылды. Ошондой эле аксакалдар мындай топтордон алыс болууга жана алданып калбоого чакырды. Чыгып алып эле элди козгоп, андай кылалы, мындай кылалы, шылтоозду кемпироватты ал биздин баштагы берип койгон Усуалиев тирилип келсе да кала албайбыз туугандар. Муну бир туура түшүнгүлө. Бул себептен ал качандыр бир эстирдин маалында өткөн нерсени биз кайрып ала албайбыз. Усуалиевден экөө тирилип келгенде дагы. Ошону билип турушуп эле калп элди козгоп көтөрүп, булар калп эле эптеп элди көтөрүп алып, баягы абдан жакшы иштеп аткан бийлигибизди кулатыш ойлору. Кулата албайт Кудай кааласа. Буларды мына эл журт баары көрүп билип турабыз. Бардыгыбызга жакшы иштерди кылып атса, иштери көрүнүп турса, эмне үчүн биз, мисалы мен өзүм эле эмне үчүн ушулар сөздүн азгырышым керек? Өзүңүздөр билесиздер. Баягы эле ошо мадымара бей ошо жаңбаштар шайгалары, ошо азыр мега күчтөнүп атат булар. Мен личный өзүм боюн айтып берейинби? Булар азыр мына жерде митингди баштатып коюп, нар жактан митингди баштатып коюп, ояктан тополоңду чыгарып туруп, анан муну босолобуз деген ниет болуп атат. Менин оюм ушундай болуп атат. Көрдүңөр бу кандай кара ниет булар. Булар Кыргызстанга жакшылыкты ойлобойт. Булар башка жактан акчаны алып, чөнтөгүнө тыгып, кыладыганды кылып, аладыганды алып, эсип тополоң чыгарып коюп, тополоң болуп кеткен болсо, булар качып башка жакка кетип калышы мүмкүн булар. Биздин жогорку бийликтеги иштеп аткандар буга чейинки иштеп келген президенттерден 10 эсе жакшы иштеп атат. Эми жок дегенде биздин кыргыз элибиз ушуну жакшы түшүнүп, 10 жыл жөн жакшы тынч жашап бериш керек эле, иштетиш керек эле. Президенттерибиздин кылганын мына эл телевизордон, ар биринин колунда телефон бар, YouTube'дан көрүп атат. Абдан жакшы иштерди кылып атат. Анан эми анча-мынча адамдар эле мурдакы бийликке жетпей калгандар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн дагы элди козгоп атат. Элди биз чакырып кетер элек. Ушул айткандарына башка немеге ээрчибей, муну азыркы болуп аткан немени көрүп туруп, тынчтыкты каалайт элек. Кече мына эмпоштиктерди камады. Булар эмпоштиктер Кыргызстан үчүн күйбөйт дагы кереги дагы жок да. Булар шылтоо кылып бетине туруп компроват деп, компроватты буларга кереги ham жок. Билбейт дагы. Ошондуктан мен бардык кыргыз элине кайрылып кетип турам. Биз биринчи очередь тынчтык болушубуз керек өзүбүздө. Тынчтык болбосо сырткы душмандарга эртең күнү жаңагындай башыбыз жер карап калбаш үчүн мен кыргыз элинен дагы суранып кетем. Митингдин жүрүшүндө өлкө башчысы Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин чек ара маселелерин чечүүдөгү аракети бааланып, колдоого алынды. Аны менен катар акыркы 2 жылдан берки Кыргызстандагы жетишкендиктер тууралуу сөз болду. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин аркасында калың эл бар, 7 областын эли бар, бизге окшогон патриот жигиттер бар. Мына Кыргызстан аябай өнүгүп атат. Ошону колдошубуз керек биз, кайдыгер карабашыбыз керек. Баткенде мындай ситуация болуп атканда ички саясатты токтотуп турушубуз керек да. Biz şunu ele soralabız jogorku kеңештен, жана şu политиктерден ушуну суранабыз да. Ошол биздин топтолгон максатыбыз. Усуалиевдин малында берилген мына кемпироват. Кемпироват жөнүндө өтө катуу тополоң кылып атышат. Эми муну дагы Камчыбек Ташиев баш болуп жакшы жагын чечишке аракет кылып атышат да. Садыр Жапаров жакшы жагын чечишке аракет кылып атат. Аны ушу жакшы жагын чечип аткан нерсени атайлап пропаганда кылып, мынандай болду, андай болду, жерди берүүдү. Ушу Садыр Жапаров менен Ташиев чек араны береби. Айтты го өзүнүн сөзүндө айтты го. Биз эч кимге кол салбайбыз, эч кимге көз артпайбыз. Бирок 1 метр жерибизди дагы эч кимге бербейбиз деди. Ким качан агрессия кылып кол салса, ага жооп бергенге даярбыз деди. Ушунчалык сөз сүйлөт, эми кандай деп сүйлөш керек дагы.
президенти Садыр Нуркожоевичти колдоп чыктык, Камчыбек Ташиевти колдоп чыктык. Булар элге ак кызмат кылган адамдар, булардын политикасын, булардын ишин эл колдойт. Карапайым элге өтө чоң жакшы иштерди кылып атат, чек-араларды чечип атат. Биз анга ыраазыбыз. Сагызгандар, кузгундардын кылган иштери эл бузарлар. Элди, журтту бузуп аткандар булар адамдар. Бизге мына 30 жылдан бери бир пайдасы тийген жок булар. Буларга азыр бийлик керек, акча керек болуп атат. Ошонго булар элди бузуш керек болуп атат. Жо жакадан келгенде ит этектен алат деген шу болот. Биз эл журтубузга каларыбыз, үй бүлөбүз менен, элибиз менен, эл журтубуз менен, мамлекетибиз менен, мамлекет башында жакшылар менен бир болойлу, бар болойлу, бай болойлу, тынч болойлу. Бизге энелерге тынчтык керек. Митингдин соңунда катышуучулар жалпы кыргызстандыктарга кайрылуу жолдошту. Өлкөнүн бүтүндүгү баарынан жогору турары айтылып, бул үчүн тынчтык жана туруктуулук керектиги белгиленди. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.